ашқан жоқ 5%-тен. Ал 5% тур емес қойылған, көп ал. Көп болып қалған. Мен ойынша, мен сіздерді мындай көңіліңіздерді болайын. 12 миллиард сом ички қарыз бір жылда алып атасыздар. 12 миллиард сомдың проценті 18% тегерегінден алған болсаңыздар, 2 миллиард сом ашықша процент төлеп атабыз. 2 миллиард сом. Қуатбек Альчевич. Бұл не деген бұл? Бүгінгі күнде біздің мамлекетте ең низкий процент қанша? Хотя бы ошондон албайсыңар бу 5%, 4%тен Росфондто акча жатат. Бүгүнкүгө чейин освоить этилбей. Өзүңөр 4%тен берип атасыңар дагы 18%тен алып атасыздар. Бул кандай? Бул чыккынчылык, бул душмандык бул. Бул такыр туура эмес. Сіздер жооп бербей эле коюңуз, айтам сизге. Сырткы карызды албай атабыз деген менен ички карыздан тымызын ишти кылып атасыңар силер. 2 миллиард сом процент төлөп атабыз да. Ал жерде эми так менин маалыматым жок, көп кызыкчылыктар бар. Ошол проценттин ортосунда. Отурушат. Кимдер отурган мен билбейм. Айта албайм. Менде андай полномочия жок. Укук коргоо органдары изилдеш керек ушуну. Канча процент алып, канча откат болуп аткандарын, ушул жерде чоң маселе бар. Бул менин оюмча, бул туура эмес. Бул мен айтат элем, бул чыккынчылык, бюджетке кол салуу. Ар бириңиздер үй бүлөңүздөрдөгү семейный бюджетиңиздерди караганда ага өтө мындай аярлуу мамиле кыласыздар да. Ошондой ашыкча процент менен сиздер аласыздарбы? Өзүңүздөрдүн тиричилигиңиздерге албайсыздар да. А эмне үчүн мамлекетке алышыңар керек? Элдики не кол салса боло береби? Менин оюмча, Куатбек Альчевич, бул такыр туура эмес. Буну карашыңыздар керек.